Президент Алмазбек Атамбаевты Самарканд шаарынын аэропортунда Өзбекстандын вице-премьер-министри, тышкы иштер министри жана Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси тосуп алышты. Андан соң эки өлкөнүн лидерлеринин жолугушуусу форумлар мажмуасы комплексинде болуп, Атамбаевти ал жерде Өзбекстандын жакында эле шайланган президенти Шавкат Мирзиёев тосуп алды. Жылуу маанайда көрүшүп, бирге сүрөткө түшкөн соң эки өлкөнүн башчылары Шахизында мемориалдык комплексине бет алышты. Шахизында мемориалдык комплексинде Өзбекстандын туңгуч президенти Ислам Каримовдун сөөгү жерге берилген. Ал 78 жаш курагында 2 сентябрь күнү каза болгон. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Ислам Каримовдун мүрзөсүнө гүл койду. Мамлекет башчысы Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев менен бирге Ислам Абдуганиевичти эскерип Куран түшүрүлдү. وتنزع الملك مما تشاء قلقن достугубузду бекем кылгын я раббал аламин амин бирахматик я. Президент Алмазбек Атамбаев иш сапардын алкагында МАН Авто Өзбекстан заводунун иши менен да таанышты. Аталган өзбек немис ишканасында жыл сайын 500дөн 1500 даанага чейин оор жүк ташуучу унаалар, аларга чиркемелер, атайын техникалар жасалып чыгарылат. Алар бир гана Өзбекстандын аймагында эмес, сырткарда экспортталат. И горизонтально расположены 45 метров. Кыргызстандан келген делегация үчүн ишканада Өзбекстанда чыгарылган атайын жана айыл чарба техникаларынын жеңил өнөр жай продукциясынын көргөзмөсү да уюштурулган. Анын бардыгы менен президент Алмазбек Атамбаевти Шавкат Мирзиёев өзү тааныштырып жүрдү. 230 км в час, расход топлива 10 литров. Да, полный подогрев. 10 литров. Эки мамлекет лидерлеринин сүйлөшүүлөрү Самаркандтагы мамлекеттик резиденцияда уланды. Президенттер эки тараптуу кызматташууну өнүктүрүү маселелерин талкуулашты. Өзбекстандын башчысы оор учурларда Кыргызстан аларды колдогонун айтып, ортодогу алаканы улантуу керектигин билдирди. Өз кезегинде Алмазбек Атамбаев чакырганы үчүн Шавкат Мирзиёевке ыраазычылыгын айтып, Ислам Каримовдун жаназасына ошол күнү Кыргызстанда өтүп жаткан ири эл аралык иш-чара экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземинен улам келе албай калганын түшүндүрүп өттү. Алмазбек Атамбаевдин айтымында 2010-жылы Ислам Каримовдун сабырдуулугунун арты менен кандуу калышты токтотуу мүмкүн болгон. Ошол кездеги өзбек тараптын жардамы үчүн ыраазычылык билдирди. Почтили память нашего первого президента. Бүгүн биз Өзбекстандын биринчи президентин эскердик. Ислам Абдуганиевич сиз менен акыркы жолу Шанхай уюмунун отурумунун алкагында сүйлөшкөнүн айтып берген. Анда ал сентябрда Бишкекке сөзсүз барабыз, ошого даярдануу керек деген эле. Анын айтканын биз аткарууга тийишпиз. Акыркы 3 айда эки эл ортосунда абдан жакшы нерселер болду. Сиздердин делегация бизге, биздикилер сиздерге барып келишти. Муну эки тараптан күтүп келген. Эки өлкөнүн алган темпин басаңдатпай улантышыбыз зарыл. Бүгүн да биз көп нерсе жөнүндө сүйлөштүк. Бирок дагы сүйлөшө турган иштер арбын. Бизде эки мамлекет ортосунда соода-экономикалык чөйрөдө көп жалпылыктар бар. Биргелешкен аракеттер менен соода-экономикалык мамилелерде товар жүгүртүүнү арттыра алабыз деген ойдомун. У каждого лидера своя эпоха. Албетте, Ислам Абдуганиевичтин орду чоң. Ал Өзбекстанды чыныгы көз карандысыз өлкө кыла алды. Биз анын 2010-жылдагы эмгегин унутпайбыз. Ошондой эле ар бир жетекчинин өзүнүн доору бар. Менимче сиз Өзбекстан эли күткөн лидерсиз. Көз карандысыздык үчүн күрөштүн убагы бүттү. Эми экономикага, мамилелерди өнүктүрүүгө салым жасап, керексиз чектөөлөр менен тоскоолдуктарды алуу керек. Биздин эл бир мамлекет болгон, эч кандай чек ара болгон эмес. Аны жакшы билебиз. Биз элдер чек араларды сезбеш үчүн аракет кылышыбыз керек. Эскерте кетсек, быйыл 24-декабрда Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы түбөлүк достук жөнүндө келишимге кол коюлганына 20 жыл толду. Бирок эки өлкө ортосундагы мамиле соңку 10 жылда солгундай түшкөн. Мындан улам өлкө башчы Алмазбек Атамбаев бул жолугушуу эки өлкөнүн алакаларынын тарыхындагы жаңы барак болуп калаарына ишенерин айтты. Жолугушуу аяктаган соң Шавкат Мирамонович мындай иш-чараларды жөнгө салчу протоколдук шарттарга карабай иш сапары аяктаган президент Алмазбек Атамбаевти жеке өзү аэропортко коштоп келип, учактын трапына чейин узатып барды. Дипломатияда мындай кадам көп нерседен кабар берет. Президенттин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков эки өлкөнүн лидерлеринин жолугушуусу күтүлгөндөн дагы ийгиликтүү болгонун белгиледи. Жолугушуунун күн тартибиндеги маселелердин бардыгы талкууланды. Мисалы Кытайдан башталып Кыргызстан, Өзбекстан, Түркмөнстан жана Иран аркылуу өтчү темир жол куруу долбоору боюнча биздин позицияны өзбек лидери колдоду. Чек ара, электроэнергия сыяктуу көйгөйлөрдү чечүү үчүн эки тарап өкмөткө түз тапшырма берип, январдын 15-ине чейин дагы бир топ жолугушуулар болмокчу. Жакынкы 2-3 айда алар боюнча алгачкы натыйжалар болоору айтылууда.
Бул Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин өлкө жетектеген 5 жыл аралыгында Өзбекстанга болгон биринчи иш сапары болду. Ошондой эле 3 жума мурда шайланып, кызматка киришкен Шавкат Мирзиёевдин дагы чет өлкөлүк президент менен алгачкы жолугушуусу. Ал эми кыргыз президенти бул өлкөгө 8 жыл мурда келгендиктен бул визит кыргыз-өзбек алакасында чоң бурулуш болушу мүмкүн. Рахат Жаныбекова, Манас Бакешев, НТС, Өзбекстан, Самарканд.